Assalamu alaikum. Özgölөрдөн өзгөчө, башкалардан башкача мүнөзү бар, тез чиндеп, тез тарынып, тез жазылган кыргыз элинин урпактары бүгүнкү Ырысбек агабыздын 50 жаш аттуу концертине кош келипсиздер. Эшикте ызгар болсо дагы сиздердин жүзүңүздөрдө жылмайып болсун, күлүп жайнап отурбуңуздар. Сиздерди көргөндө биз күзгү карагандай эле болобуз. Өңүрөйсөңүздөр коркобуз, жылмайсаңыздар сүйүнөбүз. Ошон үчүн күлүп жайнап, бүгүн концерт, бүгүн мындай жакшылык дегенде кол чабып, жыргап, мындай өнөр адамдарына мындай шык берип отурганга аракет жасаңыздар. Сиздер канчалык күлүп жылмайган сайын бул жактан дагы ошончолук мындай сүйлөгүң келип, башкача боло баштайсың да. Анан өтө күлүп жыргап мындай каткыр үрет го, жана ха десе шап эткизип аны карап коркутпаңыздар, Чын деселе мынтип кайра карап аттыгы байкуш деп барлы акырында мынтип отуруп калат экен. Анан эмне болуп атат деп коет экенсиздер. Эмне болмогун, ал жыргап атат ал. Келиңиздер, кол чаап коштоп коебуз. Талант Анарбаев агабызды сахнага чакырабыз. Талант Анарбаев. Рахмат. Болды, қол чабын тоқтадыңыздар. Рахмат. Қолыңар сындырып қоймайды қой. Амансыздарбы? Ассаламу алейкум. Урматтуу жалпы бир туугандар. Өзү мындай жаш өткөн сайын токтонуп, азыраак сүйлөгүң келип, туура эмес нерсе кылып аламын дегенде ол биле мындай этияттанып калат экенсиң. Азыр чуркап чыгамсың. Коя уят эмеспи деп атат бияктагы достор. Эми Ырысбек досумдун чыгармачылык бүгүнкү 50 жаш юбилейине куш келипсиздер. Ырысбекти жөнүнө чакырып кой деди эле өзүчү. Андыктан Ырысбек Жантураев 1974 жылы 31 майда Жалал Абад областынын Базар Коргон районунун Шедир айылында, Бешикшөн айылынын Жөн айылында туулган. Туулгандан кийин точно туулду деп, кийин апасы экөө роддомго барышкан. Ал жака баргандан кийин төрөлгөндүгү анык болуп, оозу жалаяктай, буту тайтайган, өзү шыңга бойлуу, капкара кара тору жигит туулганына кубанышат. Ошентип Ырысбек Жантураев 1980 жылы Нолевойго барат. Ал эми 1991 жылы Нолевойду ийгиликтүү аяктайт. Ошентип чоңоюп жаткан убагында 4-класска чейин апасы эми чоңойткон. Апасын эми чоңойгондон кийин тайнеси Бубажар тайнеси багып чоңойтуп алган. Ошол Ырысбек Жантураев азыр алдыңыздарда бакыйган куудул болуп 50 жашка толуп отурат. Алдыңыздарда куудул 50 жашта Ырысбек Жантураев. Рахмат. Рахмат тугандар, рахмат. Сагынышып калыппыз, Же сагынышып калдык, же бирөөгө окшотуп алдыңар ошо бирдеме болду кызгат. Рахмат. Бул дүйнөдө өзү көңүл экен тугандар. Бул дүйнөдө баягы байлык, бийлик, бүт баары кала турган нерсе, табыла турган нерсе экен, анан көңүл кымбат экен да. Ушул көңүлдү алыш кыйын экен, көңүлдү көтөрүш кыйын экен.
анан барып анан ушул мен ойлойм ушу көңүлдү таба турган бир жол бул күлкү деп ойлойм. Ошондуктан жүзүңүздөрдөн ар качан эч качан бир жылмаюу кетпесин, ар дайым күлүп жүрүңүздөр. Ыраматтылык агайым Жаныбек Алыкулов айткандай, кайгыргандан пайда жок, каткыргандын карды ток деп келишет да. Ошондой ар дайым сиздердин дагы ар дайым каткырып жүрүңүздөр дагы, кардыңыздар да ток болсун, ар дайым жүзүңүздөрдөн жылмаюу эч качан кетпесин. Хуш келипсиздер. Рахмат, рахмат. Башка концерттерде шудуңда эле жүрүчү элем, анан мындай өзүң концертиңде кичине тартынып калат экенсиң, уялып эле. Эми убакыт деген учкан куш экен туугандар. Мына бат эле мынакей 50 жашка келип калыптырмын. 50 жаш эркектердин биринчи чоң ашуусу деп айтышат экен. Байдылда Сарногоев агайыбыз айткандай, мына мен дагы ашуудан отчет берип, алдыңыздарга тамаша тартуулап таазим этип коеюн. Рахмат. Чоң рахмат сиздерге. Урматтуу туугандар, мына мен эми башынан бир отчет берейин эми. Мен мектепти, орто мектепти бүткөндөн кийин көпкө ойлонуп жүрдүм. Кайсыл кесипти тандай калсам экен деп аябай ойлондум. Себеби мен өзүм жүрөгүмдө ушундай артист боло калсам, куудул болсом, ушу элге окшоп мындай телевизордон чыксам деген бир балалык бир сезимдер бар эле да. Анан үйгө барып эле артист болом десем эле, үйдөгүлөр башкача түшүнүп калса болобу? Үйдөгүлөр кыйкыра баштады. Артист болуп эмне кыласың сен? Милиция болосуң деп калды. Наракта апам туруп алып байкуш, милиция болуп эмне кылмак эле? Элге да пайдасы тийсин, кичине врач болот деди. Анан нарактан эле эжем чыга калып, пожарный болбойбу дейт. Как будто өз баласы менен иши жок. Анын башы иштейби, иштебейби, ошого жарайбы ал кесипке турабы? Анан эле улуу байкем келип калды. Эмне кыйшык неме деп атасыңар? Андан көрө мага эле кошуп берип койгула, касапчы болсун деди. Курсагы ток жүрөт деди. Анан бир малда нарактан чоң атам раматлык айтып калды. Менин баламын өзүнүн жайына койгула. Менин балам мугалим болот деди. Менин артист болот экен деп айтат экен деп. Мугалим болот деди. Мен пенсиямды топтоп сырттан болсо дагы балам окутам деп калды. Коюңузчу чоң ата дедим, мен өзү мектепти коридордо бүтсөм. Анан аяк барып сыртта окусам, өзү ичине кирип деле окуй турган күнүм болобу? Деп анан тамашалап отуруп, мынакей Кудайга шүгүр, Аллах Таалам ушул маңдайыбызга мына ушул ыйык сахнада ушул өнөрдү жазган экен. Ыйык сахнада залкар агайлар менен, залкар эжекелерим менен, чыгармачыл досторум менен иштеп калганыма дагы мына 25 жыл болуп калыптыр туугандар. Анан эми мен чабал кылам, чабал. Рахмат. Мен ошол бирдемени эсим барда айтып алайын. Баягы ушул жерде залда отургандагы 50ге чыккан менин одноклассниктерим көп болуш керек. Быйыл 74-жылкылардын 50 жылдыгы экен. 74-жылкылар өзү жолборс да. Анан ошол 74-жылкылар арабызда бар болгон болсо, баарыңыздардын кутман курак 50 жаш майрамыңыздар менен мен дагы куттуктап коеюн. Чоң досторубузду. 50 жаш. 50 жаш кураңыздар кут болсун, урматтуу одноклассниктарым. Рахмат. 50ге чыккандар көп окшойбуз буюрса, ошо өмүрүңүздөр узун болсун. 50ге чыкканда илгери биз жаш кезде улуу чоң, мындай улуу карып калган кишини элестетечү элек да. Илгери 50ге чыккан турбайбы, жакында өлөт окшойт деп ойлочубуз да. Мына карабайсыздар, эми өзүбүз 50ге чыгып калыптырбыз. Мен элди билбейм, 50 жаш башкача болот экен. Мен сезген жокмун да, мына 50 жашка чыккандан кийин адам кичине токтоо болуп, кичине баш иштеп, айбалай, онону мындай кылып, уну бияка кой деген аксакалдарды элестетчү элем да. Мен андай боло элекмин дагы деп. Чын?
өзім ойланып көрдім кеше ертең концертте 50 жаш қандай болчу эле деп мында ойланып көріп 50 жашта экеним есімнен шығып қалады да кейде ұмытып қалып атам. Қыз келіндерді көргенде эле қандай жакшы деп ошолор менен барып эле ұмытып қалып эле. Анан кийин эстеп калам да, мына жаштардагы концертке катышып, же бир эки жерге тойго бар, немеге мындай конокко барып калсаң дагы төргө өткөзүп беришет десеңиз, чың аксакал экениме ишенбейм десеңиз. Баягы төрдө отурам, тердеп, бир жерде отура албаган жаным, эшикке чыккым келет. Жемтип чыгып кете албайт. Аксакал болуш кыйын экен туугандар, чын элечи. Элдин баары эле сиз деп, ошо 50 жаш ошо аксакалга мындай биринчи кетчү кадам окшойт деп ойлоп калдым да. Эми биягына токтолбосом болбойт деп ойлоп калдым өзүм да. Мындай жалжаңдап эле ар кайсы интермедияларды ойной бербей, мындай серьезный болуп, мындай деп өзүмчө ойлоп атам да. Но биздин эл жакшы. Ана мына кытайлыктар кыйын, катуу жашайт экен, көп жашайт экен. Кече бир телевизордон көрүп калдым. Бир аксакал 110го чыгыптыр, айланайын. Кытай аксакал. 110го чыгыптыр. Анан бийик тоого, аска зоого чыгып алыптыр. Аска зоого чыгып алып, анан эки бутун эки ташка коюп алып, мындай шпагатта отурат. Көпчүлүк көрүп таң калып атат. 110го чыккан киши мына шпагатта отурат деп. Мен анын шпагатына деле таң калган жокмун. Ошол тоого кантип чыгып алды, мен ошого таң калып атам. Кантип чыгып алды бул? Айланайын, булардын жегени жылан, бака, курт, кумурска экен. Эгер бизге окшоп чучук, казы карта жеген болсо айланайын бир 400-800 жашабыдай булар афасын экен. Эми жаш албетте ошо Алла Тааланын немесинен. Эми чындыгында ушундай экен. Тынар досум 50ге чыгып калдыңбы досум деп келип калды азыр шабылдап эле. Ой, эмне кылабыз эми? Счетчик айланып кетиптир десем, неме аркасына жыгачтырып койбойсуңбу дейт. Койду эле. Кызык да былдыр. Анын штрафын не Тынар төлөмөк беле туурабы? Кой дедим, андай болбой калат. Өзү ушул 5-ликтен мен ушул өнөрдү туура эле тандаптырмын деп ойлоп калам да. Кудайга шүгүр, мындай өкүнүчүм жок дегендей да. Туура эле тандаптырмын. Мисалы үчүн, бул бир офисте отурбайсың, кайсыл жерде болбосун ишиң жүрүшө берет. Кээде чогулушта отуруп алып деле күлгүзгүң келсе күлгүзө берет экенсиң. Мындай сүйлөбөй, унчукпай, чогулуш болуп атса дагы бирөөнүн кулагына анекдот айтып коесуң, десең ал ичинен күлө берет. Койчу. Деп күлө берет да. Ырчы болсоң, аерден ырдай албайсың, туурабы? Аерден ырда берсең чочуп кетишпейби? Бар чык ишке дейт да. Ошонусу жакшы экен. Кээде байкап калам, кафелерге дагы бир тамактанып алайын деп кире калсаң, бир 3, 4, 7, 8 бала туулган күн өткөзүп аткан болгон болсо, мындай сразу сага көзүң түшүп калат экен. Келип эле, байке сиз куудул белеңиз деп келип калышат. Анан ого, эмне болду? Не, досторумдун туулган күнү болот деле, ошону бир куттуктап койбойсузбу, сураныч деп болбой алып кетет. Же баягы үйдөгүлөр айткандай, милиция болсо элестеткиле, кафеге кирсең, чай ичкен. Жана 7-8 туулган күн болуп аткан бала келип, сиз ким болуп иштейт элеңиз, байке? Мен милициямын, эмне болду? Досум туулган күнү болот, ошону куттуктап бир 15 суткага киргизип бербейсизби? Дебейт да туурабы? Же пожарный болгон болсо элестеткиле. Жанагы балдар досум туулган күнү болуп атты эле, көбүрөөк ичип алыптыр, кичине суу пуңуздан чачып солуктуруп бериңизчи дебейт. Алар да иш аерде жүрүшпөйт да. Айтайын дегеним ошол. Эми туугандар, мына балалык кез жөнүндө бир отчет бере кетейин. Мына азыр талант чалабычок кичине тамашалап айтып кетти. Мен 2 жерде чоңойгом. Өзү ошол Базар Коргон районунун Жон айылында төрөлүп, ошол жерде 4 жашка чейин жашап, анан ошол эле райондун кайра Шыдыр деген айылында ошол жерде чоң окуу мектептерди бүтүп, ошол жерде номер 13 Мукай Элебаев орто мектебин бүткөн. Ошол жерде мугалимдерим дагы келип атат деп уктум эле. Бир кол чаап коюңуздарчы. Мугалимдерим бар болсун, агайларым бар болсун. Номер 13 Мукай Элебаев орто мектеби күчтүү эле. Ошо мугалимдердин баарын эле рахмат, Алла разы болсун. Ошол ата энебизден кийинки эле ушул мугалим агайларыбыз да. Илгери мугалимдер күчтүү болгон экен. Илгери мисалы үчүн бизди окуткан мугалимдер ушул 2ге окуткан балдары азыр нормальный депутат болуп иштеп атышат бияктачы. Болосо өзү 2ге окуган.
3-кө окуган, 4-кө окуган, 5-кө окугандарды айтпай эле коеюн. Алар Кудайга шүгүр, алар буягы Европаны, буягы бүт биздин немелерибизди неметип атат. Ошон үчүн билим керек экен. Ошон үчүн илгерки мугалимдерибизге, мектептерибиздин күчтүүлүгүнө, ал малда союз багы эле билесиздерби? Союз деген башкача эле улууну урматтайт элек, кичүүнү сыйлайт элек. Анан мына азыркы балдар башкачараак тарбия экен да, булардыкы демократия экен. Алдым, жуттум, улуубу, кичүүбү, салам айтасыңбы, айтпайсыңбы, иши кылып эле өзүм деген эле сөз экен да. Мына бешиликте эле балдарына айтайын. Мына бешиликтин балдарында дагы эң аксакалы мен да. Анан балдар таппай калам, мындай эле карайм, жок, мындай карайм, жок. Көрсө булардын тарбиясы такыр бөлөк экен. Булар көрсө ошондо эле демократияга тарбияланган экен да. Биз союз багына тарбияланып калганбызбы? Бул демократияга көнгүчөк деле мен уже 50-ге чыгып калдым да. Нар жагы кандай болуп калат билбейм. Ана деме туугандар, биздин могу да бир нерсени отчетторун берип кетейин. Мына Базар Коргон районунда эмне деген данышман агайларыбыз чыккан. Аларды дагы айтпасам болбойт. Мисалы үчүн өзүңүздөр билесиздер, мына Бекмамат Осмонов деген агайды кимдер гана билбейт туурабы? Өмүрбек Текебаев деген агайды ким билбейт? Манас Бердибеков деген агайыбызды ким билбейт? Чубак Ажы ким билбейт туурабы? Ажыкебизди мени ким мен го анча мындай эле кылып ойлойм. Кубик Калыков деген агайларыбыз бар. Гүлнара Кахарова деген эжекелерибиз бар. Бүт ошол данышман Базар Коргон деген айылда чоңоюп, мынакей бүгүн анча-мынча тааныбагандар болсо тааныштыра кетейин деп атам да. Анан эме мынакей Кудайга шүгүр, өзү мындай ойлонуп көрсөң, паспорт 10 жылдык болот экен. Мен балдарым көп тийишип калат, мен ошо суроого жооп берейин. Паспорт 10 эле жылдык болот экен суроого. Бүтүп калса алмаштырыш керек экен. Правадагы 10 жылдык болот экен. Бүтүп калса алмаштырыш керек экен. ЗАГС бул түбөлүк болот экен. Мен 50 жылдан бери мындай ойлонуп көрсөм, паспортка караганда ЗАГСты көбүрөөк алмаштырып алып турмун да. Маңдайга жазган экен. ЗАГСтагы эжелер да таанып калыптыр, Жөн эле жанынан өтүп кетсем, Пият Дарысбек дейт. Жок, Пиятка жете элек деп койдум. Эми маңдайга жазганы да, маңдайга жазганы ушул экен. Кээ бир айтып калат, нике кайып, ана маңдайга жазганы деп көп айтышат. Мен ойлоп калам, маңдайга жазганы чын болгон болсо, мен маңдайым вообще эле черновик болуп кеткен экен да. Чын? Так, биринчи аялы деп жазат дагы, болбой калды деп кайра өчүрүп туруп. Так, кимди алып берип койсо, бул келесе го деп мага да издеген окшойт дейм да. Кайра экинчи аялы алып берген, болбойт деп кайра өчүрүп, черновик болуп кеткен экен да ушундай. Ушундай таң калдым да, кандай болуп калат эми деп. Эми ушундай нерсе урматтуу туугандар, дагы кайсы суроого жооп бере албай калдым. Көбүнчө ошо күйөрмандарым да сурап калат, эмнеге көрүнбөй калдыңыз деп көп сурап калды азыр. Мен көрүнбөй калганымдын себебин айтып берейин. Мен сольный концертимди ушу 10 жылдан бери бере элекмин да, ушундай жеке концертимди бере элек экем. Себеби дегенде мен эмин берип атам. Мен өзү мындай түшүндүрөйүн деп атам да, Бешилик Кудулдар театры бул футболный команда болгонбуз да. Анан тренерибиз болгон Рахман Разыков Раматылга агайыбыз. Анан ошол тренерибиз укмуш сонун алмалда көп ийгиликтерди жаратканбыз. Мисалы үчүн Тынар экөөбүз бири-бирибизге пас берип ойнойт элек. Азыр да пас беришебиз буйруса, ушундай пас берип ойноп көп ийгиликтерди жаратканбыз. Анан мен ошон бешиликтен кийин эч жакка чыккан жокмун да. Тынарды карасаңар, мисалы үчүн бир туруп Абдылда Иманкуловдун жаңы Курама командасында ойноп аткан болот футболду. Бир карасаң Ворончунун футболный командасында ойноп жүргөн болот. Мен анда эки жака неметкен жокмун да, депутаттар да неме деп коет андай эмес. Анан Эрнис болсо өзүнүн оокаты менен, тамадалык менен ойноп жүрөт. Талант болсо блогер дегендей, бар өзү орду менен. Бирок баары бир туугандар тренер керек экен. Тренер болбосо болбой калат экен. Өткөндө көрдүңөр да, Тынар менен Ворончу топту мечит жакка тээп алып, имандан чыгып кетейин дешти да. Немекенде ушундай нерсе, топ тоголок экен, кайсыл жакка кете берет экен, тил да жаман экен, жумшак экен, кайсыл жакка болсо кетип кала берет экен туугандар. Эми ушундай, ар бир кесип ардактуу дегендей, мен дагы сиздерди зериктирбейин, ар бир кесип ардактуу дегендей, мен азыр 50-ге чыгып, артист болуп, ушинтип кесибимди тандап, ордумду таап калып жүрсөм деле, артист болгонума каршы болгондор көп да. Мисалы үчүн дыйкан досума жолугуп калсам, бир сүйлөшүп, бир эс алалчы досум деп барсаң, ал дагы да артистсиңби дейт. Анан эмне болду? Артистти эмне кыласың? Жер экпейсиңби дейт. Жерине алдабайт. Мисалы үчүн бир дексең, эки кылып чыгарып берет дейт. Жок, аны билем, мен турус мындай сүйлөшүп, эс алып отуралы дедим эле. Эс ала албайм да башка спецтермен. Бизнесмен досума жолугуп калсаң, такыр бөлөкчө экен ал.
Ал артист десе эле отравление боло берген киши болуп калат экен да алар. Досым, дагы артистсиңби дейт. Ооба, эмне болду? Бизнес кылбайсыңбы досум? Мен бизнес кылып үй салдым. Үйдү дагы элдикиндей эмес, умный дом деп коет досум дейт. Анын кандай эле? Умный дом деген мындай воротага машинаңды айдап келсең эле өзү ачылып калат. Үйгө кирип свет десем светтер күйөт, телевизор десем телевизорлор өздөрү жанып калат. Микроволновка өз убагында сон кылып тамактарын бышырып жылытып берет дейт. Жакшы экен дедим досум. Сен ар бирине айтып тура турбайсыңбы? Свет деп, энергия кетирип, тамак деп, мектеп. Мен үйгө кирип жөн эле, катын десем баары эле нормально болуп калат дедим. Ошондой нерсе. Анан бир анекдот айтып берейин, жүзүңүздөргө бир жылмайып болсун. Бир малчы досум бар эле, Закирбай деген. Малчы достор шаарга түшпөйт экен да. Бир жолу Москвага эмне болуп барып калганын билбейм, тоба кылдым. Ошол Москвага барып алып, бир женский ажатканага кирип алыптыр да байкуш. Анан барып эле баягы Закирбай деген досум аны ача калса эле Закирбай десе, ой. Мен атым каяктан билет бул деп турган. Сурайынчы каяктан билесиз? Мен атым каяктан билесиз деп, малчы десе, афеланай, малчы экенин да билет экен деп коет. Ой деп. Ошонсыңарындай. Концерттик гастролдо көп эле окуялар көп болот. Мисалы үчүн сотка жаңы чыгып атканда мен да аябай таң калгам. Бир жолу сотка жаңы чыгып, жаңы неметип атканда элдерди көргөндө, о, бай экен, крутой экен дейчүбүз да, мындай зымы жоглуу сүйлөшө берет экен деп. Ошентип гастрол жакшы болуп калып, анан келинчегим экөөбүзгө бир сотка алгам илгери. Аябай биз үчүн чоң байлык болгон, ал сотканы азыр ойлосоң тика дейт го, ошондой эле, мындай эле экен. Ошол сотканы албай сүйүнгөм. Анан келинчегиме алып барып бердим. Мындай карасам, аттарын жазып коет экен, аябай сүйүндүм. Мисалы үчүн атаң чалып калса, атам деп жазып коет экен. Эжең чалса, эжем, бир туугандарың чалса, аттарын жазып алат экенсиң. Аялым дагы жазып алат экен, ар ким ар кандай. Бирөө сүйүктүм деп жазат экен, бирөө жаным деп жазат экен. Анан мен деле ошол сыяктуу эле эл катары кобрам деп жазып алгам баягы. Гастролдо жүрсөм эле кобра чалат. Кобра дейм да, аялым чалат. Анан билип турам, аялым эмне болуп кетти экен деп ала калайын деп, да десем, саламатсызбы дейт. Саламатчылык. Рысбек Жантураев бекен дейт. Ооба, мен тааныш болсак болобу дейт. Бул эмне болду? Же сынап атат, же эмне болду экен деп ошол жерден кармап калайын деп мен дагы, кыз башымын арга жакын чалып эле мындай, неме дей бересиң, таанышам деп. Кой, менин аялым бар. Бир гана аны сүйүп алгам, өмүр бою сүйүп алам деп капайын калып беречи. Кийин гастролдон барсам башкача маанай. Сүйүнүп калыптыр да, аял киши ушундай назик болот, бүт баарына ишенип, сүйүнүп калыптыр. Анан кийинки гастролдо жүрсөм, Москвадан балдызым келип калган экен. Ал бажаны жамандайт да. Бажаны жамандайт, ушундай иштен кеч келет, анан эмне кылып жүрөт билбейм десе, анан меники мактанат да. Жездеңдей адам жок да бул дүйнөдө. Койчу жездем талада жүрсө, сен үйдө турсаң, сен каяктан билесиң? Ишенбесең чалып көрчү деп мактанып койгон экен. Чалып атпай. Же балдыздын телефону жок менде. Сразу чалса алган алдымда да десем, назикбин, жагымдуун. Саламатсызбы дейт. Анан саламатчылык. Эмне болду? Сиз менен таанышып алсак болобу дейт. Ойлонойм, мейли болот. Ким экен бул? Дедим, болду. Скандалдан ар жагы. Бир малда аялым телефонду алды, ошо яу деген үн чыкты, баягы телефон ошо менен бүттү. Ошондон урматтуу туугандар, келиңиздер, анда эмесе ар дайым ушул жүзүңүздөрдөн жылмайып кетпесин, ар дайым күлүп жүрүңүздөр. Келгениңиздерге Алла ыраазы болсун. Анда эмесе баарыңыздардын жүзүңүздөргө жылмайып калайбыз. Чоң рахмат сиздерге. Рысбек Жантураев агабыз. Такси Москва, Казакстан. Чек арага күндө кечинде чыгабыз. DVD, TV, MP3 жана AUX. Биз менен ыңгайлуу 15 жылдык тажрыйбасы бар. 10 жылдан бери чек арада каттап иштеген адистер. Документиңиздин мөөнөтү бүтүп, же жогото алсаңыз, чек арадан жардам беребиз. Чалыңыз +7 980 423 68 83. Акыл.